Эң биринчи суроом ушу 12 жылдык система эмнеге негизделген? 12 жылдык система бул балдардын сабаттуулугун жогорулатууга, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга арналган. Анткени бул жерде жанагы башталгыч класстардын саны көбөйтүлөт. 1-ден 6-класска чейин башталгыч класс болуп эсептелет. Бул изилдөөлөрдүн негизинде айта кетсек, именно ушу башталгыч класстарда эң негизги функционалдык сабаттуулуктар, текстти окуу, аны түшүнүү, аны анализдөө, ушундай бир функционалдуу сабаттуулуктары ушу башталгыч класстарда иштелип чыгат экен балдарда. Ошондуктан ушул кошумча жанагы мурунку биз нулевой класс деп айтылып келген класстар мектеп системасына кошулуп, бирдиктүү бир талап менен кеткендей кылыш үчүн 12 жылдык система киргизилип атат. 12 жылдык система уже 150-160 мамлекеттерде, то есть уже бардык дүйнө жүзүнүн бир 70-75%-ында 12 жылдык система колдонулат. Андан тышкары биз мына мектептердеги окуу китептерди жаңылатуу максатында Кембридж китептерин, бул дүйнөлүк сапаттагы китептер, өзгөчө математика, илимий китептердин 1-12 класска чейин китептерин сатып алдык Кыргызстанга. Алар азыр кыргыз тилине, орус тилине которулуп, адаптациядан өткөрүлүп атат. Ал китептер 1-класстан 12 класска болгондуктан стандарттагы Кембриджский стандарт, дүйнөлүк стандарт 1-12 болгондуктан биз дагы ошо дүйнөлүк стандартка өтүшүбүз керек. Барыңыздар билесиздер, жанагы Болонский система деген бар. Бул деген жогорку окуу жайларынын ошо глобалдык системасы. Ал жерде да магистратура, бакалавриат, PhD дегендерди азыр баарыбыз уже көнүп калдык. Ал баары ошо дүйнө жүзүндөгү стандарттарды бири-бирине, мамлекеттер бири-бирине туура келсин деген эле бир маселе. Бул 12 жылдык бул мектеп деңгээлиндеги ошо стандартка туура келтирүү. Быйылкы жылдан баштап 12 жылдыкка бардык Кыргызстан боюнча мектептердин бардыгы өтөбү? Эгерде өтө турган болсо, кандай система менен? Биздин маалыматтарга таяна турган болсок, 1-класстар 3-класска, 3-класстар 5-класска деп секиреби? Бул 12 жылдыкка өтүүдө быйыл 1-2 класстар 12 жылдык системалык программа менен иштеп баштайт. Ушу быйыл 1-2 класска кирген балдар толугу менен 12 жыл окушат. Ал эми жогорку класстар, алар азыр жанагы секирүү схемалары кайрадан каралып атат. Балким ошо секирүүнү оңойлоштуруу үчүн, мугалимдерди ага даярдаш үчүн жарым жылдан бөлүп дагы өткөрүү маселеси каралып атат. Аны министрлик кошумча тактап дагы жарыялайт. Былтыр 1-класска киргендер быйыл 2-класс болуп окуп кете беришет. Анан бирок ошо 5-класска келгенде анан ошо жерден алар секирген көрүнүш. 6-класска чейинкилердикин кичинекей класс деп эсептей турган болсок, быйылкы 4-класстар ордунан эле 5-класс болуп окушат кадимкидей эле. Алар кадимкидей эле 4-класстар кадимкидей эле 5-класс болуп окуй беришет. Алар ошо жана секирик уровендерди белгиленгенден кийин ошо жерге чейин кадимкиде окуп келип, анан секириктен өтүп, анан дальше кете берет. 1-2 класстардын эле окуу китептери жана окуу системасы өзгөрөт. Калганда болсо мурдакы окуу китептери менен эле окуй беришет. 1-2 класстар жаңы окуу китеп менен окуйт, 5-7, 8 класстар жаңы китеп менен окуй баштайт. Бирок жылдын башынан эмес, балким 2-3 чейректен баштап жаңы китептер менен. Анткени ал жаңыланган программа ошо жана 5, 6, 7, 3 жыл, 2 жылга мындай бириктирилип окутулгандай кылып жасалат. 9-11 класстар булар ошол кийинки жош системасына даярдыктары көрүш үчүн профессия тандаш үчүн деп дагы айтып атасыз. Ошол жөнүндө да маалымат берсеңиз.
Негизи ошо 12 жылдык окуу системасында 10-11, 12 класстарда жанакындай тандоо сабактары кире баштайт. Ал эмне дегенди түшүндүрөт? Ал ошо бала кийин кайсы жогорку окуу жайына өтө турган болсо, ошого тараптуу сабактарды тандаш керек. Мисалы, эгер медицинскийге барам десе, анда химияны көбүрөөк окуш керек, биологияны. ITге барам десе, математиканы көбүрөөк окуш керек. Ошол жерде химиядан азыраак алып, математикадан көбүрөөк окуганга мүмкүн алат. Андан тышкары жанакы жошторго өтүү үчүн сөзсүз ОРТ тестин тапшырыш керек. Ошондой ОРТ тесттери дагы усиленно ошол чоң класстарга бериле баштайт. 1-сентябрдан баштап 12 жылдык системага өтөт экенбиз. Өткөндө кайсы класстар же болбосо кайсыл тараптардын эмнеси өзгөрөт? Сентябрда 1-2 класстар 12 жылдык системасы менен, 12 жылдык окуу стандарты менен окуп башташат. Андан тышкары 5-6 класстар ошо кыскартылган программа менен дагы жана секирүүгө даярданып окуп башташат. И 7-8 класстар дагы. Ал эми быйылкы жанагы секирбей турган класска кирген балдар, алар мурункудай эле окуп кете берет. Ошо кийин 5ке же кийин 7-8 класска жеткиче. Мугалимдер жана ошол окуу процесси, мисалы мектептердеги даярдыктар кандай буларга азыркы күндө? Быйыл ошо кошумча 1 класс кошулганына байланыштуу ошо мектептерде инфраструктуралык маселелер чечилүүдө. Ал ошо кошумча класстарды кошуу, андан тышкары кошумча башталгыч класс мугалимдерин тартуу и кошумча окуу китептерин да камсыз кылуу. Быйыл 9-класстар окугандар 11 эле жыл окуйт. Ошо жана 7-8 секиргендер Ошолор эле калат. Алар секирип 12 жыл менен бүтүшөт. Биринчи бүтүрүүчү 29 жылы 12 жылдык аттестат менен бүтүрөт. А быйыл мисалы 1 класска келген балдар, алар 12 жылдан кийин 37 жылы аттестат алышат, 12 жылдыкты. Эң эрте алгандар ошо жана 7-8 класста секиргендер. Алар 29 жыл, 4 жылдан кийин алышат.